Өткөн жылы Өзбекстандын Эркин экономикалык аймактарынын өндүрүш көлөмү 1,5 эсе өсүп, жалпысынан дээрлик 1 миллиард долларга чукулдаган. Бул болсо жалпы өлкө өндүрүшүнүн 3%дан ашыгын түзөт. Мунун ичинен 120 миллион долларлык өлчөмдө товар экспортталган. Любая сөз Кандай гана сез болбосун, өлкөдөгү жалпы кырдаалдан, андагы инвестициялык климаттын абалынан өзүнчө боло албайт. Мисалы, Өзбекстандын эркин экономикалык аймактары 2017 жылга чейин тагыраагы инвестициялык климат анчалык жакшы болбой турган учурда бул аймакка да таасир этчү. Аймакка кызыккандар жок болчу. Реформалар абдан тез башталгандыктан маалымат тармагында да аны кууп жетпей калганбыз. Настолько стремительно начались реформы, что даже в информационном смысле за ними не поспевали. В 2017 году новых проектов появилось 7. 2017 жылы 7 жаңы долбоор пайда болду. Мен навои боюнча айтып жатам. 12 миллион долларлык 7 долбоор башталды. 2018 жылы 56 миллионго 11 долбоор пайда болду. 2019 жылы 31 долбоор 170 миллионго, 20 жылы 470 миллион долларлык 42 долбоор алып келди. Мындай өсүү тренди жалпысынан өлкөдөгү абалга байланыштуу болду. Скажем, вот этот восходящий тренд, он в общем, тесно связан с тем, что происходило в стране в целом. Бул акыркы 4 жылдын ичинде пайда болгон Өзбекстандагы жаңы ишканалардын бири. Өзбекстан жана Түркия капиталынын катышуусу менен Германиянын технологиясы колдонулган газоблок чыгаруучу завод курулган. Азыр коңшу өлкөдө курулуш иштери кызуу жүрүп жаткандыктан курулуш материалдарынын бул түрүнө ички рынокто суроо талап жогору. Ошондой эле коңшу мамлекеттерге экспорттоону жолго салуу пландары бар. Бул болсо Өзбекстанда эле эмес, бүтүндөй Борбор Азияда алгачкы керамогранит чыгарган завод. Ушул тапта жалпысынан 50 миллион доллар инвестиция салынган. Инвестиция толугу менен өзбек капиталы. В день мы производим Ишкана толугу менен Италия жабдыктары менен жабдылган. Күнүнө болжолу менен 6 квадрат метр керамогранит таштарын чыгарабыз. Ички рыноктон тышкары биз Кыргызстанга, Казакстанга жана Тажикстанга экспорттойбуз. Учурда Түркменистандан сунуштар келүүдө. Эми көрөбүз го. Постепенно идут предложения с Туркменистана, тоже они хотят. Ангрен эркин экономикалык аймагында катталган резиденттердин арасында эле курулуш материалдарын өндүргөн 50дөн ашык ишкана бар. Ушул жерден көрүш мүмкүн, асостан эркин ыкчоо зона. Бул жерде көрүнүп тургандай сездин резиденттери курулуш материалдарын, химиялык мунай продукцияларын, металлдан жасалган жана башка буюмдарды өндүрүшөт. Мындан тышкары балдар жалаягы сыяктуу гигиеналык каражаттар, тигүү буюмдары, этикеткалар жана электротехникалар даярдалат. Электр техникаларынын түрлөрү көбөйүүдө. Мисалы Vista бренди менен телевизорлор, ал эми Quality Devices компаниясы өткөн айдан тартып, Artel, Samsung жана Shivaki бренди менен мониторлорду, микротолкундуу мештерди өндүрүп баштады. Бир айдын ичинде алар чыгарган продукциясын ички рынокко 5 миллион долларга экспорттогонго жетишишти. Бул өзүгө жараша ташкы бозорларга, масалан, Quality Device деген корхонамыз har yili 5 миллион долларгача ташкы бозорго өз экспортуна ошо микроволновый толкун печ ва телевизорлорду экспорт кылышка үлгүрдү өткөн жылы өзүдө. Өзбекстанда 22 экономикалык аймак бар. Буга чейин Өзбекстан бул аймактын резиденттерине болуп көрбөгөндөй жеңилдиктерди берген. Эркин экономикалык аймактын катышуучулары чийки заттарды, жабдыктарды ташып келүүдө бажы төлөмдөрүнөн, киреше салыгынан, жер салыгынан жана мүлк салыгынан бошотулган. Өткөн жылдын июнь айынан тартып Өзбекстандын өкмөтү бул жеңилдиктердин айрымдарын жокко чыгарган. Бирок жеңилдиктер жокко чыгарылганга чейин эркин экономикалык аймактын субъектиси катары катталгандар үчүн бул эрежелер өзгөрүүсүз калды. Анткени менен Өзбекстандын экономикалык аймактарынын учурдагы шарттары деле жагымдуу. Резиденттер мурдагыдай эле мүлк салыгынын жана жер салыгынан бошотулган. Ошондой эле жер тилкеси эркин экономикалык аймагы иштеп турган убакытка чейин акысыз берилген. Мындан тышкары аймактын дирекциясы өзүнүн резиденттерине бардык зарыл болгон кызматтарды көрсөткөн бирдиктүү терезе катары иштейт. Мы сначала полностью бываем их помощником. Эми жеңилдик деп жазылган жерде желекти желбиретүү натыйжа бербей калды. Демек башка форматтарды табыш керек. Эми биз аларды сатууга жардам берүү менен өзүбүзгө тартып жатабыз. Башкача айтканда, буга чейинки болуп көрбөгөндөй жеңилдиктердин айынан бир нече ай мурункудай ажиотаж жок. Биз алгач толугу менен алардын жардамчысы болобуз. Ишканалар эшиктерди каккылап ал жакта жүрбөшү керек. Бардык суроолор биз аркылуу чечилет. Биз аларды координациялаган негизги мекемебиз. Электр жарыгын, газды кошуу жана башка кызматтарды туташтыруу, жер тилкесин алуу үчүн тиешелүү мекемелерге тийиштүү кат жөнөтүү сыяктуу бардык уюштурууларды дирекция өзү чечет. Вместо него все вопросы занимается дирекция.
Здесь мы находимся в одном из сборочных цехов. Биз азыр өпкөнү жасалма демалдыруучу ИВЛ аппараттарды чогултуучу цехтердин биринде турабыз. Өзүңүздөр көрүп тургандай, мында 5 монтаждоочу пост бар. Анда тапшырыктардын көлөмүнө жараша айына 20-30дан ашык аппарат чыгаруу мүмкүн. Аппараттын айрым тетиктери Словакиядан келген, бирок көп компоненттери, мисалы мына бул текчелер Өзбекстандыкы, каркасы да Өзбекстандыкы, айрым кабелдик буюмдар Өзбекстандан чыгарылган. Аларды бул жактан сатып алабыз. Өндүрүштүн 36% Өзбекстанда локалдаштырылган. У нас получается узбекская локализована именно в Узбекистане. Медициналык жабдыктарды, ИВЛ аппараттарды өндүргөн орус славякалык Чиран компаниясы Өзбекстанда өткөн жылы завод ачып, Ташкенттеги Яшнабад технологиялык паркынын резиденти болуп катталган. ИВЛ аппараттардан тышкары бул жерде наркоз менен демалдыруучу аппараттар жана тиш дарыгерлер колдонуучу столдор чогултулат. Буга чейин 2 миллион евро инвестиция салынган. Дагы 4 миллион евро пландалууда. Компания продукцияны Өзбекстанда өндүрүү менен бүтүндөй Борбор Азияга, Афганистанга жана Африканын айрым өлкөлөрүнө чыгууну көздөөдө. Өзбекстанда өндүрүлгөн продукциянын 80% экспортталат деп күтүлүүдө. Здесь вот такой вот индивидуальный подход. Бул жерде ар бирине өз-өзүнчө мамиле жасашат. Чынында мындайды күткөн эмесмин. Россияда рынокко чыгуу бул жака караганда кыйын болгон. Алар менин бул жака инвестиция менен алып келген мүмкүнчүлүктү баалап жатышат. Ал жакта мен эч кимге деле керек эмес болчумун. Ооба, ал жакта продукцияны жеке компаниялар чыгарып жатат. Макул, чыгара берсин. Ушул жагынан алып караганда бул жакта бир топ жакшы жана кызыктуу. Что-то никому не нужен был. Да, что-то там частная компания что-то производит, производит и производит, да. Вот в этом плане здесь, конечно, значительно получше и поинтереснее. Жакында эле Кыргызстандын президенти мамлекеттик сапар менен Өзбекстанга барганда ишмердүүлүгү менен таанышкан Яшнабад технопаркында инновациялык жана технологиялык долбоорлор ишке ашырылат. Технопарктын резиденттери Өзбекстанда аналогы жок товарларды өндүрүшөт. Мында резиденттер салык жана бажы төлөмдөрү боюнча олуттуу жеңилдиктерди алышкан. Мындан тышкары административдик иштерге, өндүрүшкө ылайыктуу нерселер базар наркынан ылдыйкы баада берилет. И технопарк также оказывает содействие в продвижении. Биз технопарктын резиденттери катары ар кандай көргөзмөлөргө акча төлөбөй катышуу мүмкүнчүлүгүн алабыз. Жыл сайын Ташкентте инновация көргөзмөсү өтүп турат. Ар бир резидент ал жактан бекер аянтча алып, өзүнүн продукциясын эркин тааныштыра алат. Ежегодно в Ташкенте проходит выставка «Инновик» называется. Это выставка инноваций. Вот. Каждый резидент при желании может получить площадь и свободно представлять свою продукцию.